Достор, бүгүнкү көрсөтүүдө Баткен райондук балдар музыкалык мектебинде билим алып жүргөн таланттуу досубуздун өнөрү менен бөлүшөбүз. Биз менен бирге болгула. Саламатсыңбы? Алгач өзүң жөнүндө айтып берсең. Саламатчылык. Мен Карабулак айылындагы Закир Абдикаримов атындагы орто мектебинин 5 классын окуучусумун. Карабулак айылындагы Турган Эшалиева атындагы музыкалык мектептин комуз классын 2 классын окуучусумун. Сенин комузун иштеп буктук качандан бери алектинесиң? 2 жылдан бери. Комуз чертип калууга ким себепкер болду? Турган Эшалиева мектепте көп эжейлер окуп кеткен, мен алардын аркасына кызыгып келгем. Анда бизге бир чыгармаңды аткарып берсең. Мен Сыбызгын кет олгосу деген күнү чертип берем. Чоң рахмат. Устатың ким? Кимден билим алып жатасың? Мен Эшалиева Наринса эжекейден билим алып жатам. Комуздун коштоосун даярдай аласыңбы? Бизге ырдап берсең. Мен азыр атама чыгармасын чертип берем. Эртеден кечке жумуштан келбей, эл үчүн иштеп тамакта ичпей, калкымдын ишин жүрсө деп алган, талыкпай ойло биздедиң айла, талыкпай ойло биздедиң айла. Ар бир акчачың өзүлүү эмгек жөн эле келбек, унутуп үйдү берилип ишке, кайтасың үйгө дайыма кечке, кайтасың үйгө дайыма кечке. Атаге сага амандык телеп, жолуңду жолдоп балдарың келет, залкар оягын асатын айткан, караның бизге күч кубат берет, караның бизге күч кубат берет. Чоң рахмат. Кайсы сабакты жакшы көрөсүң? Мен математика, англис тил сабактарын жакшы көрөм. Бош убактыңды эмне менен өткөрөсүң? Мен комуз чертип өткөрөм. Үй бүлөңдө комуз черткендер барбы? Бар. Ким ойнойт? Менин бир тууган эжем Орозгүл эжем ойнойт. Келечекте ким болгуң келет? Эгерде башка кесиптин ээси болсоң, комуз чертүү талантыңды таштап койбойсуңбу? Мен келечекте мугалим болом, таштап койбойм. Маек бизде жыйынтыктар алдында өзүң жакшы көргөн бир чыгармаңды аткарып берсең. Мен оз комуз чертип берейин. Макул. Мен азыр сиздерге Султанов агайыбыздын кыялдануу чыгармасын чертип берем. Чоң рахмат. Биздин көрсөтүүбүздүн каармандары үчүн оюнубуз бар. Анда кийинки бөлүккө өтсөк.
Oyun Пелус рубрикасы башталды. Бул түрмөктө биз каармандар үчүн тапшырма даярдап койгонбуз. Ошол тапшырманы аткарууга туура келет. Анда мен оюндун шартын түшүндүрүп кетейин. Сага 1 мүнөт бакыт берилет. Ушул бакыттын ичинде бир канча ырдап жетишип калышың керек. Оюндун шарты түшүнүктүү болгон болсо, анда биз оюнду баштайбыз. Даярсыңбы? Кеттик анда. Даярмын. Кукук, кукук, не мутлусун. Ио вивала, осенью вала. Кукук, кукук, не мутлусун. Башка. Я играю на гармошке у прохожих на виду сожаления, день рождения. Башка. Апа, кымбатым сен аламда жок, сага тең, өзүң барда кандай жакшы. Башка. Көз мелжиген көктөм жыттуу талалар, көргөн жандын көңүл жери талалар. Башка. Ар бир тилегим айласын тапкан, түн бою уктабай тербетип чыккан, бейишим өзүмсүң ардагым апа. Башка. Аккан суу түскө талбайт, сай болбосо, караңгы жарык болбойт, ай болбосо, чыракта бийлик күйбөйт, май болбосо, талаанын көркү кайда, гүл болбосо, гүл ачып кубат албайсыз, күн болбосо, душманың жазган абы тил болбосо. Башка. Карагат, кара мончок карагат, биздин тоодо карагат быжып тура салалап, жегин келе келтирет, жеген сайын аралап, карагат, кара мончок карагат. Чоң рахмат, сен биздин оюн жеңүүчүсү болдуң. Биздин көрсөтүүбүзгө катчы бергениң үчүн чоң рахмат. Достор, бүгүн биздин көрсөтүүбүздүн коногу Ырайымжанова Акбермет болду. Акберметке чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Биз көрсөтүүбүздү жыйынтайбыз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө. Достор, балдар үчүн бөлүнгөн убакыт сонуна келип жетти. Эсал күнүңөр көңдө өтсүн. Достор, шемби жана жекшемби күнөрү балакайдан көрүшкөнчө. Биздин көрсөтүүнү кайра көрүү үчүн Балакай Баткен YouTube каналына катталып лайк басууну унутпагыла. Көрүшкөнчө.